London, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Александр Литвиненко радиоактивдүү плутоний менен ууландырылган. Буга ким жоопту? Лондонда мурунку КГБ чалгынчысынын өлүмүн иликтеген коомдук тергөө башталды. Нацилердин Освенцим өлүм лагеринде аман калган жүздөгөн кишилер туткундан бошотулгандыгынын 70 жылдыгын белгилеп жатышат. Жер бетинен жоголуп бараткан жаныбар. Ак түндүк керигин жакындан карайбыз. Кремлден айгышкан сынчысына айланган мурунку орус чалгынчысы Александр Литвиненконун өлүмү боюнча коомдук тергөө башталды. Аны 8 жыл мурун Лондонда радиоактивдүү плутоний менен ууландырып кетишкен. Тергөөнүн төрагасы сэр Роберт Оуэн жашыруун далилге ылайык буга орус мамлекети барган болушу ыктымал. Москва айыптоолорду ар дайым четке кагып келген. Александр Литвиненконун өлүмүнөн 8 жыл өткөндөн кийин акыры териштирүү башталды. Башкы судья бул иштин маанисин баса белгиледи. Кыскача айтканда, биз Литвиненконун өлүмү боюнча толук көз карандысыз сурак жүргүзүүбүз керек. Кремлден айгышкан сынчысы саналган Литвиненко 2006 жылдын ноябрь айында Лондондо көз жумган. Радиоактивдүү полонийдин изи табылганга чейин анын өлүмү табышмак бойдон калган. Полициянын айтымында бул мейманканада көп көлөмдөгү ууну анын чайына кошуп беришкен. Андрей Луговой аттуу бул адам Дмитрий Ковтун менен чогуу кылмышка аралашкан деген жоромол бар. Ал өкү дооматтарды четке кагууда. 70тен ашык күбө суракка алынганы турат. Алардын арасында аты аталган 2 адам болушу мүмкүндүгү кабарланды. Полиция бул 2 кишиге байланыштуу радиоактивдүү полонийдин изин териштирип чыккан. Ага ылайык миңдеген адам дале коркунучта болушу мүмкүн. Бирок негизги суроо Литвиненконун эмне үчүн өлтүрүлгөнү. Бүгүн сот Литвиненконун Британиянын атайын кызматы менен байланышы өңдүү айрым маалыматтар коомчулукка ачык айтылбай турганын билдирди. Кремлдин бул окуядагы ролу да жабык каралмакчы. Териштирүү боюнча акыркы тыянак болсо жыл соңунда белгилүү болот. Польшада нацилердин Освенцим өлүм лагеринде аман калган жүздөгөн адамдар лагерден бошотулгандыгынын 70 жылдыгын белгилеп жатышат. Освенцим 2 дүйнөлүк согуш учурунда фашисттик Германия орноткон эң ири концлагер болгон. Бул жерде басымдуу көпчүлүгүн жөөттөр түзгөн миллиондон ашык адам көз жумган. Мурунку туткундар жана лагер кызматчылары гүл чамбар коюп, каргашалуу күндөрдү эскерүүдө. Освенцим тарыхтагы эң ырайымсыз кыйноолор орун алган аймак. Ал окуяларды адамзаттын аң сезими алигече толук аңдап бүтө элек. Миллиондон ашык киши нацисттердин кыргынына кабылган. Алар асылып, өрттөлүп, газга ууландырып өлтүрүлгөн. Арасында аялдар, балдар, ымыркайлар да бар. Геноцидтен аман калган 300 адам 70 жылдыкты белгилөө үчүн чогулду. Алардын катары барган сайын суюлуп жатат. 10 жыл мурда 5 эсе көп эле. Мортикай Ронан 11 жаш курагында бул лагерде ата-энеси менен 2 эжесинен айрылган. Мен бул жака кайра келгениме, ушунча күчтүү тапканыма ишене албай турам. Коркунучтуу түштөр бул лагерде чындыкка айланган. Габер Хершти үй бүлөсү менен Освенцимге айдашкан. Ал өз апасын акыркы жолу согуш бүтөөр алдында көргөн. Мен ага колумдагы нанды бергим келген. Ал өзүнүкү мага берип койгондуктан 2 тилим нан алып келген болчумун. Ошондо акыркы жолу апамды көргөм. Жалпысынан 250 миңдей өспүрүм Освенцимге жиберилген. Бул окуя этникалык, диний жана расалык жек көрүүчүлүктүн кесепетин ачык көрсөтүп турса да, көп учурда андай эскертүүлөр көз жазымда калат. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Ливия бүгүн эртең менен Триполидеги Адемдүү отелдин сыртында унаа жардырылган соң, куралчан кишилер Коринсия отелине чабуул коюп кирип барган. Кеминде 3 кароолчу мерт кетти. Алар кишилерди барымтага алганы белгисиз. Чабуулдун артында Ислам мамлекети деп аталган топтун Ливиядагы бөлүмү турганын Twitter барагына жазып чыккан.
Дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адам бүгүн Facebook'ка кире албай турду. Бул социалдык тордун соңку жылдардагы эң ири иштен чыгуусу болду. Компаниянын сүрөт бөлүшкөн сайты Instagram дагы жабыркады. Бул хакерлердин чабуулу деген шек жаралды эле, бирок Facebook бул маселе техникалык өзгөртүү киргизилгенде чыкканын билдирди. АКШ изилдөөчүлөрү көп убакыт колдонулган бир катар кадыресе дарылар менен деменция, башкача айтканда алжып калуунун ортосунда байланыш бар экенин тастыкташты. 10 жылга созулган иликтөөдө көңүл чөгүү, уйку качуу жана аллергия баш болгон бир катар илдетти дарылоо, деменция, аны менен катар Альцгеймер оорусунун башталышына өткөн. Окумуштуулар бул коркунучту азайтуу үчүн дарынын өлчөмүн азайтып, же альтернативдүү айыктыруу жолуна баруу керек дейт. Ак кериктер жер жүзүнүн жок болуп бараткан жандыктардын катарында. Экологдордун айтымында азыр дүйнөдө 5 гана ак керик калды. Бул жаныбарлар оңдогон жылдар бою ат кесчилердин бутасына айланган. Эксперттер мыйзамсыз соодага Азия өлкөлөрү, өзгөчө Вьетнам шыкак бергенин айтышат. Жалгызсыраган бул жандык жоголуу коркунучунда. Дүйнөдөгү соңку 5 түндүк ак кериктеринин бири азыр Чехиядагы зоопаркта жашап жатат. Азыр кериктердин бул түрүн жапайы шартта таба албайсыз. Ага кериктердин тумшук сөөгүнө кызыккан ат кесчилик себеп болгон. Кениядагы паркта 3 ак керик жакшы багылган менен көбөйбөй жатат. Булардын четинен кырылып жатканын көрсөңүз, абалдын канчалык аянычтуу экенин түшүнмөксүз. Кериктерди жасалма жол менен уруктандыруу аракетинен да майнап чыккан жок. Ар бир кайталанган процедура кериктердин өмүрүнө коркунуч жаратууда. Берлиндеги изилдөө борборунда болсо, кериктерди сактап калуунун жолу бар деп ишенишет. Алар кериктин уруктарын суюк азоттун ичинде сактап, эми ургаачыларынын жумурткаларын алып калууну көздөшөт. Айрымдары келечектерде эмбриондорду өстүрүү үчүн кериктин клеткаларынын үлгүсүн да сактап коюуну сунушташат. Кээде илим жаныбарларды сактап калышы мүмкүн. Алардын бири бул пландар. Андан айырмаланып, жалгыз Жорж 2 жыл мурун өлгөндөн кийин эң ири Галапагос ташбакалары тукум курут болду. Футбол. Азия кубогунун финалында буга чейин Бириккен Араб Эмираттарын уткан үй ээси Австралия бүгүн Түштүк Корея менен беттешет. Үй ээси жандуу киришип 2 гол тээп жакшы баштады. Эмираттар бир нече мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып 2-0 менен утулду. Эми Австралия 6-күнү финалда эң алгачкы Азия титулун жеңип алууну көздөп турат. Англияда болсо өткөн түнү FA кубогунда Стоук 4-1 менен Рочдейлди жеңип 5-чи айланпага өтүп санасы тынды. Ал эми бүгүн кечинде көңүл чордонуна Лига кубогу чыгат. Челси FA кубогунда уят болгонуна карабай, жарым финалдын 2-чи айланпасын өз таласында Ливерпуль менен ойнойт. Биринчи айланпада 1-1 болуп калгандыктан мартта Уэмбли стадионунда өтчү финалга өтпөй калышы ыктымал. Теннис. Бүгүн Австралиянын ачык чемпионатында жарым чейрек финалда 4 жеке матчтар болот. Эркектер арасында Вимблдондун мурунку финалисти Томас Бердих катары менен 17 матчта Рафаэль Надальдан утулуп келип, түз сеттерде дүйнөнүн 3-чү ракеткасын жеңип алды. Энди Моррей австралиялык сүймөнчүк Ник Криосту жеңди. Аялдар арасында Мария Шарапова Ижени Бушарды 2-0 менен утту. Екатерина Макарова болсо 3-чү сид Симона Халепти жеңди. Австралиядагы спортту Австралиядагы мекенчил койлордун окуясы менен улайлы. Бир чабан айым Австралия күнүн белгилеш үчүн койлорун тизип улуттук желектин элесин келтирүүнү көздөгөн. Ошентип бир короо коюна жемди жөн бербей, жүндү малды жем менен азкырып атайлап тизип чыгышкан. Жөн эле тизип бербестен койлор ооз деген сөздү келтиришкен. Айтмакчыбыз деген сөз жөнөкөй тилде Австралия дегенди билдирет. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан көрсөңүз болот. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, биз менен байланышыңыз. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.